Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көңүл бурулбай келе жатат деп көптөн бери эле айтылып келе жатат. Өкмөт муну каражаттын аздыгы менен түшүндүрүп келет. Бирок коомчулук ага карабай эле сындарын токтотпойт. Ал эми биздин жаштарыбыз буга кандай көз карашта жана бул көйгөйдү кантип чечсек болот? Бүгүн биз мына ушул теманы ачык талкуулайбыз. Андыктан жарым саат бою биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кош келипсиздер. Алгач эле эфирибизди баштаардан мурда биз атайын шаар тургундарынан ушул тема боюнча сурамжылоо алганбыз. Ошону көрөлү, анан талкуубузду баштайбыз. Кандайдыр биз зданияга чыгарган учурда коляскада отурган адамды түздүрүп чыгарганга мүмкүн эмес да. Маршруткаларда жок, анан баягы троллейбустарда эми коляскада отургандарга бар да. Маршруткада көргөн эмеспиз. Шарттар аз түзүлгөн. Жогорку окуу жайларда, мамлекеттик ишканалардын алдында болушу мүмкүн, бирок жолдордо, маршруткаларда, коомдук транспорттордо жок да. Өтө эле ыңгайлуу эмес да. Азыр бир гана троллейбуста багы ортодон неме алган бар да. Көп жерде жок анда, по-моему, мен билгенде. Бир гана магазиндерде менин астында коляскага чыкканга мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы ишканаларда, больницаларда, поликлиникада болушу мүмкүн. Атаканда основной көп жерде көргөн жокмун андайды. Бул Кыргызстанда андай нерселер жок десе да, почти 99%. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө бардыгы бар. Метрого түшүп кетсең дагы бар, магазинге кирип кетсең дагы бар. А бизде жок, кыйналасың. Жардамдашып койчу деген гана сөздөрдү угасың да. Бир шартты көрө алдыңызбы? Жок, бизде андай шарт жок. Эң өкүнүчтүүсү ошолорго жакшынан шарттарды түзүп берсе жакшы болмок. Например, көзү көрбөй калгандарга, баса албай калгандарга шарт жок да негизи эле шаарыбызда. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жакшы деле шарт көрө элекмин. Баары эле көчөдө жүрбөй, коляскасын салып, түртүп алып, перекрестиктерде. Мынакей сурамжылоодон өзүңүздөр көргөндөй эле көпчүлүк шарттар жок, шарттар түзүлбөй атат дейт. Сиздердин оюңуздар кандай? Менин оюмча деле анча деле көп шарт түзүлгөн эмес. Себеби кайсы бир окуу жайларда, кайсы бир мектептерде биз атайын мониторинг дагы жүргүзгөнбүз. Смайл Кечи коомдук фонд менен 2016-жылы, 2017-жылы, хотя 2014-жылы жогорку кеңеш тарабынан ошо мыйзам кабыл алган. Ар бир имараттын алдында пандус деген болуш керек. Пандус деген баягы тепкичтердин ордунда сыйдан болгон градусу 8ден ашпаган, 8-12ге чейин ашпаган пандус деген болуш керек. Бүгүнкү күндө мына 54 мектеп болсо, 2 эле мектебинде бар да. Атай сурамжылоо кылып, тартып, бир проект менен аны кылып көргөнбүз. Эми ошондо салыштырып көргүлө 54 мектептин арасынан 2 эле мектепте бар болсо, кандай неме болуп атат, Азыр биз жок деп дагы айтканга болбойт. Анткени бул азыр эле айтып кетти жеке. Бул өкмөттүн тапшырмасы болгон. Ал боюнча жерлерде ушундай мэриянын өзүнүн буйругу чыгып, ушундай пандус коюла турган ар бир үйлөргө да салганда, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атай ыңгайлуу пандустар коюлсун деген тапшырма берилген. Бирок мен ойлойм азыр эми бардыгын эле жетиштүү деп айта албаймын. Ош шаарында, бир эле Ош шаарында эмес, Кыргызстан боюнча деле бул көйгөй жаралууда десем болот. Анан бул шарттардан сырткары дагы бир маселе бар экен. Ошол биздин Ош шаарынын жаштар парламенти атайын долбоор даярдап жатышыптыр да. Ошол мамлекет көңүл бурганда жаштарга, анын ичинен активдүүлөргө гана каражат бөлөт же ошолорго көңүл бурат дагы, көз жаздымда мүмкүнчүлүгү чектелгендер калып кетет. Ушул боюнча сиздер даярдап атыпсыздар, ошол долбоор боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Биз ушул боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендер боюнча долбоор даярдаганбыз. Айрысына пандустар боюнча көп жерлерде бийик куруп коет экен, өзү жалгыз чыга албайт, бирөөнүн жардамысыз. Ошол айсырын Ош шаарынын мэриясынын алдындагы аябай эле бийик. Ал жөө адам зорго чыгат ал жергечи. Аны дагы изилдеп көргөнбүз. Мамлекеттик ишканалардан караганда, мындай жеке менчик ишканалар жакшы неме алып салган да. Мындай пандустарды мүмкүнчүлүгү чектелгендерге мындай чыккан ыңгайлуу болуп салышкан. Ошол боюнча биз азыр иштеп, долбоор даярдап, шаардык кеңешке бергенбиз, алар эме алат. Учурда күтүп атасыздар, Анда эмесе биз эфирибизге атайын жаштарды да чакырып алганбыз. Сиздердин пикириңиздер кандай? Анан бул мүмкүнчүлүгү чектелгендерге анын арасында эгерде басымдуу бөлүгү жаштарга дей турган болсок, көңүл бурдуруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Быйылкы адашпасам 2018 жылы декларация кабыл алынган, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын Кыргызстанда гана кабыл алган. Ошол себептен мен ойлойм, бюджет жетишпесе дагы же спонсор издеш керек. Себеби азыр гранттар көп, аябай эле көп. Мисалы, Европейский Союздан көп гранттар түшөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүп беришибиз керек. Себеби алар салыштырмалуу населенияга караганда бир көп эле санын түзөт. Ошол себептен биз аларды дагы катмардан бөлбөшүбүз керек. Алар биздей эле биз иштетип аткан шарт менен аларга деле биз шарт түзүп беришибиз керек. Ошол себептен мен ойлойм, бюджетке такалуу эле аларга шарт түзүп бербешибиз керек эмес. Бюджет деле карап отурбай, башка нерселерди деле башка жактан каражат тапса болот. Аракет кылсак болот экен. Анан бул жерден менде дагы бир суроо пайда болду. Сиздин сөздөн кийин ошол буунун ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер жөнүндө конвенциясы быйыл жогорку кеңеште ратификацияланды окшойт, Акыркы маалыматтар боюнча менин билишимче аларды баккан, караган ата энелерине айлык маяна төлөнө баштады окшойт. Мына өкмөтүбүздүн токтому негизинде жогорку кеңеште каралды. 1-январдан баштап мынашы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга, энелерге как ассистент катары 4900 сомдон акча берилет. Бул боюнча биз азыр иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө азыр даярдаган документтарыбыз боюнча 81 энеге даяр документ болду. Булар Кудай буйруса, мына 3-4 күн ичинде 4900 сомдон акча алат. Муну немеси документтерин азыр тактап, биз медицинский социальный экспертный комиссия бар. Ошонун негизинде тактап, азыр ушу балдар боюнча мониторинг жүргүзүп, Кудай буйруса, буларга ошо өкмөт тарабынан берилген 4900 акча энелерге төлөп беребиз. Андан тышкары өзүңүздөр билесиздер, биз мына мамлекеттин атайын 391 токтому чыккан азыркы күндө. Ошол 22/2015 жылы чыккан токтом негизинде үймө кыдыруу болгон. Ошондой эле азыркы күндө дагы ар бир терсоветтерде, аймактык кеңештерде ушундай мониторингөө группа жүрүп, үймө кыдыруунун негизинде ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды, мүмкүнчүлүгү чектелген жашы жете элек балдарды табуу иши жүрүп атат да. Азыркы күндө ошолордун базасын түзүшүп, ар бир бул мэрияда, ошондой эле терсоветтерде, аймактык кеңештерде, соцзащитада болот, социалдык ойноо башкармалында. Биз аларга социалдык коштоо иштерин жүргүзөбүз. Ал эмне деген? Ал деген ар бир ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балага турмушу өтө оорлор болсо, аларга ар бирине жеке чиштөө планы түзүлөт. Жеке чиштөө планы балдар боюнча комиссияда бекитилгенден кийин ошол ишкананын жетекчиси жоопкерчилигине мойнуна алып, ошол бала менен иштешет. Ар кандай, мына өзүңүздөр билесиздер, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар мына окууга тартуу маселеси да кыйынга тууруп атат. Алар ошол педагогикалык экспертный комиссия бар, ошол менен алар өткөндөн кийин окууга тартса дагы алар өзүнчө мектепте эмес. Көп балдар мисалы үчүн ордунан жыла албай, алар үйүнө барышып, мугалимдер жардам берип окууга үйрөтүшөт да. Ошондой эле алар үчүн шаарда жанагы аяр бала деген мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын калыптандыруу борбору бар, өзүңүздөр билесиздер. Ошондой бүчүр деген дагы калыптандыруу борборубуз бар. Мына биз атайын НПОлор менен Лариса Владимировна өзү отурат бул жерде. Ушулар менен иштешебиз. Атай Смайл KG көп иштерди кылды десе болот. Мынакей азыр жаштарыбызга дагы суроо, талкуудан өзүңүздөр байкагандай, демек, эгер жыйынтык чыгара турган болсо, көңүл бурулуп эле атыптыр. Анан реалдуу жашоодо ошондойго сиздер күбө болгонсуздарбы? Ошол анан экинчиси ошол пандустар боюнча буга чейин деле көп эле жолу көтөрүлгөн. Алардыкынан айырмаланып, сиздердин долбоор кандай өзгөчөлүгү бар? Анткени айтылып эле өзгөртүлбөй, жасалбай эле келе жатат да. Же ошол мурункуларда эле айтылып калып кетеби? Жок, бул айтылып калып кетпейт. Биз аны биринчи барып текшеребиз, көз менен көрүп ал жерде. Анан ошого жараша ошол мекеменин жетекчисине кат жөнөтүп, оңдотконго эме алабыз. Биз Ош шаарындагы кайсы жерлерде нестандартный пандустар бар, ошолорду карап көрдүк бизче.
мындай бардык жерде эле стандарттуу дегенден алыспыз. Кээ бирки жерлерде ушунчалык мындай градусу бийик болгондуктан ал жерге жөн адам зорго чыгат да. Мындай арабадагы адам эмес. Анан түртүп чыгара турган адам дагы мынтип дайыма жанында бирөө жүрүшкө туура келет экен. Ал үчүнчү биз жөн эле айтып калып кетпестен жаштар парламентте. Ал үчүн биз балким чындыгында ошол нерсени мындай пандустарды оңдош үчүн зданияны башынан курушка туура келет экен да. Ал үчүн зданияны башынан курганга ушунчалык каражат көп кетет, аны өзүңүздөр билесиздер. Балким баягындай экскаваторлорду уюштуруп коет, неме ошондойлорду куруп, же болбосо кабылдама кылып койсо, баягы кабылдаманы кое турган болсо, ошол жерге келип, мен палянчага жолукканы келдим дей турган болсо, ушундай маселе боюнча Ошондой варианттарды сунуштап жатасыздар. Ал жактагылар 4-нчү этажга чыга албайт, 3-нчү этажга чыга албайт, мисалы үчүн мэрияга кайрылган болсо, ал жактагылар ылдый түшүп, өздөрү кабылдамага келип маселесин угуп кетет, же болбосо баягы мындай күнүнө белгилеп койсо болот да, бир күнү экономикалык маселелер боюнча, дагы бир күнү бир нерселер боюнча болсо, ошого карап анан кийин кабылдамада кабыл алса, дагы бул сунуш үчүн. Пандустар боюнча биз майып адамдар менен байланышканбыз. Анан ошолордун негизги ата-энелери көбүнчө 18 жашка чейин, кийин 18 жаштан кийинки ата-энелер майып адамдардын ою боюнча ошол пандустарды өз алдынча чыга алышпайт. Көбүнчө жеке менчик ишканаларда ошо курулган пандустардан өз алдынча чыга албай турган өздөрү оюн айтышкан. Анан азыр жогоруда талкуу башталганда Оштогу мектептер тууралуу айттыңыз, алардын экөөндө гана ушундай шарттар курулган пандустар бар депчи. Анан сиз айтып өтүп кеттиңиз, алар билим алышы керек, эгерде ошол бара ала турган болсо, бара албаса адистер барып аларды окутат дейт. Ошол мектептер боюнча кандай чаралар көрүлөт эми? Же көрүлүп келди буга чейин? Кошумча ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер бара алышы үчүн. Эгер логикага салсак, ал жерде шарт болбосо, демек бара албайт. Элементарный кире албай калышы мүмкүн. Эми эки мектепте стандарттуу пандус деп атам. Бул Горький анан Ленина мектебинде. А калган мектептерде деле курулган. Мисалы үчүн ошол Кирова мектебинде да, же болбосо ошо Ломоносов башка жогорку окуу жайларда деле бар. Бирок алардын баягы градус жөнүндө айтышты, анан пандус эле деп ойлобош керек. Айтып атам бул кайра эле. Ошол эле пол, ошол эле освещение, ошол эле эхолокация, да. Ошол эле баягы тепкичтер неме болуш керек, сыйдам болбой, ыңгайлуу болуш керек да, бүт шарттарчы. Анан конечно, чаралар көрсөтүлүш керек. Мен мисалы үчүн бул жерде сүйүнүп отурам, жаштардын топтору ушундай иш-чараларга аралашып, мындай демилге көтөрүп, конечно, жаштар болгон жерге сүрүлүп алдыга жетебиз деп, мен буларга только азаматсыңар дегенге жакынмын. Пандустар боюнча мен өзүбүз башкармалыкта айтып кетейин. Биз башкармалыкка кирген болсоз, эките немеси бар, градус 8-ден 12-ге чейин эки тарап правый левый деген пандус бар. Анан киргенде эле биз көбүрөөк ушу майыптар менен иштейбиз. Бүгүнкү күндө өзүлөр билесиздер, бизде шаарыбызда майыптар саны 3700, аркылуу түрлүү майыптар бар. Биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу майыптарды түрлөрү көп. Буга чейин 18 жашка чейин болгон майыптар бар. Анан биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу майыптар өздөрүнчө келет, пандуссуз. Айрыкча биринчи топтогу майыптар пандус менен келгенде биз ошо кирер ишке ачык эшик койгонбуз. Ачык эшикте эшиктен киргенде эле ошо майыпты кабыл алып, жана кызым айткандек 3-этаж, 4-этажга чык дебестен эле ушу көйгөйлөрүн чечебиз. Биринчи бизге келгенде немени сурайт? Буларды көбүрөөк көйгөйлөрү дары-дармек. Экинчиси мына ушу коляскалардын сурогу бүтүп калат. Өкмөт тарабынан, өкмөттүн мыйзамы жегинде 5 жылда бир жолу колясканы жаңыла берет. Ушу мезгилде келет. Анан дагы бир суроо, ушул жаштар көтөрүп чыгышыптыр, жакшы демилге мамлекет бир гана активдүү жаштарга көңүл бурат. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарга көңүл бурулбай калгандыктан алар кандайдыр бир иш-чараларга активдүү катыша албайт же катышкысы келбейт. Анан ушул жакта эмне үчүн катышпайт деген суроо келиши мүмкүн да. Анткени балким аларда психологиялык кандайдыр бир түшүнүк бардыр, ошол келип катышпагандыгын. Биз чет өлкөлөрдү карап көрө турган болсок, аларда ошол коляскада отурса да жана хип-хоп же болбосо рэп айтып ошондой активдүү да алар, бирок бизден андайларды азырынча көрө элекпиз. Бизде Ошто интеграция деген жаш инвалидтердин уюму бар. Жетекчиси Марина Фегель, өзү дагы авариядан бир буту жок неме менен жүрөт. То коляска менен, то
костыльдар менен жүрөт. Анан алар эйбили дагы кайсы бир фонддор менен проекттерди утуп катышышат. Бирок салыштырмалуу аз да, бирок действительно силердин сөзүңөргө дагы кошулам. Көбү инвалидности бар жаш майыптар кошула албайт, келе албайт, хотя биз чакырабыз аларды. Эметкиле мисалы үчүн мына Смайл Кежи бул жерде отурат. Вот 10 жылдан бери уже адашпасам 20 проектлерди аткарышты. Анан 2010 жылы футурологдордун эсептери боюнча ар бир экинчи бала ошентип неметилет экен да, аутист болуп төрөлөт экен. Аутисттер булар эми баягы социалдык бирөө менен мамиле куруусу жок, өзүнүн атына жооп бере албайт, сүйлөй албайт, мектепке барып окуй албайт. Аларга атайын ушундай кайсы бир психотерапевтический тейлөөлөр көрсөтүлүш керек да. А биз айтып атпаймынбы, мүмкүнчүлүгүбүз аз. Бүгүнкү күндө мына юстициянын архиви дагы уже 10 айдан бери пустой турат. А биз кичинекей багы Марипованын клиникасында 2 комнатаны аренда кылып, ошо проект болгондо акчаларын төлөбөйт ата-энелер. Проект болбой калса кичине 3000, 4000 төлөшүнчө. Бирок биз күндө заниматься этебиз. Элестеткиле, ошондо бир айда 30 күн болсо, 25 күн келип 1 сааттан ар бир бала ошондой психотерапиялык услугаларды алып кетишет да. Бул вот тоже бир көйгөй. Анан өспүрүм же болбосо юноша багы жаш уже бою жетип калып мына балдардай өздөрүнүн көйгөйүн чече турган немелер действительно салыштырмалуу аябай аз. Аны азыр биз жагдай боюнча баарыбыз кенен таанышып алдык окшойт. Анан жаштарга суроодо ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендер өспүрүм болгондо көпчүлүк жактан көңүл бурулбай калат экен. Алар жана жалгыздыкка дуушар боло башташат экен да. Ошондо биз аларды өзүбүзгө тарта алабызбы? Кантип идеялар барбы сиздерде? Биринчиден аларда өзүнө кичинекей кезинен бери психологиялык басым болот. Аларда кичинекей кезинен бери бул жака болбойт, мындай болбойт, өзүндө да психологиялык башка травмалар болот да, мындайча айткандачы. Ошону жок кылуу үчүн жаштар өзүнчө топтолуп, отдельный бир уюм кылып туруп, ал жака барып, ушуну кызыктырсак, аларда балким өздөрүнүн табияттан берилген таланттары бардыр. Ошо таланттарын күчөйтүү үчүн биз бир гана мындай жөндөм көрсөтүп коюшубуз керек. Ошол гана ошол нерсени аракет кыла берсек, балким бир кандай бир таланттар чыгышы мүмкүн да. Эгерде майып болсо эле бир мындай жөн отурбаш керек да. Эгерде башка көптөгөн нерселер бар да, өзүнүн жөндөмү бардыр, бирок ал өзү билбеши мүмкүн. Биз аны жөн гана бийикке көтөрүшүбүз керекпиз да. Азыр ошо сиздин сөзүңүздөн келип чыгып менде суроо пайда болду да. Алар психологиялык кандайдыр бир таасирге кабылып калат деп атпайсызбы? Балким ошол биздин коомчулуктун аларга болгон мамилебизден дагы болушу мүмкүн да. Кантип мамилебизди өзгөртө алабыз? Албетте андай нерселер дагы бар, сиз айткан нерселерди. Биз бир гана жаштарга айта турган сөзүм бар. Буну майып болгон балдарга бир гана поддержка бериш керек. Поддержка берсек, аларда бүт нерсе болот. Бүт адамдарга бир гана поддержка керек. Поддержка болсо, көп нерсе, көп ийгиликтерге жаратса болот да. Психологическая травма дейт. Буну мен былтыр социалдык өнүктүрүү башкармалыгына практикага чыккам. Анан мен өз көзүмөн көргөм. Баласы майып экен. Анан баласынан өзү уялат экен да. Мен балам майып деп мындай өзү эч жака чыгарбайт экен баласын. Болбосо баласы майып, бирок аны эшикке алып чыкпайт экен. Себеби кошуналарымдан уялам. Сенин балаң ушундай экен деп, ал өзүнө критиканы воспринимать этип баласын эч жака чыгарбайт да. Мен ойлойм, кээ биркилер бар да, чыккызы келет, ойногузу келет. Кээ бирки ата-энелер коркот. Мен баламды басынтып, жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген деп, аны еще травля кылып деп, алар кээ бирки ата-энелер үйүндө камап эле отурат ал балдардычы. Аларды биз обществого бир кандай десем, көндүрүп түшүбүз керек. Себеби ата-эне түшүнүш керек. Ал өмүр бою ал баланы карап өтө албайт. Бир күн келет, ал өтүп кетиши мүмкүн. Анан баласы бир нерсеге үйрөнбөсө, өз алтынча ал кантип жашайт, ал кеткенден кийин ошону ата-эне кээ биркилер түшүнбөйт. Анан мына жаштар азыр айтып өтүп кетти да, ата-энелер өздөрү балдарынан уялат дагы, жанагы алардагы психологиялык ыдыкты ошол ата-энелер аларга кандай деп айтсак, таңуулап коет депчи. Сиздер ата-энелер менен иштешип, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кандай иштерди алып барасыздар? Азыр жаштар айтып кетишти, бирок мен мынтем да,
бул балдарды ата энелер балдардан уялат эмес, даже ата энелер өздөрү психологко муктаж. Алар психологиялык жактан өздөрү жабыркагандар. Өзүңөр билесиңер, ошол мисалы үчүн мектепте жакшы окуду ошол эне, университетте жакшы с отличием бүттү дейли, анан турмуш куруп, мунун тагдыр, мунун пешенесине ошондой бала жазылып калды да. Ошол канча жыл, канча өмүр берсе, Кудайым ошол өмүрдө ошо баласын карап өттү. Мына азыр ассистент деп атат, мынантип баккан энелерге, ата энелерге ошол акча төлөнүп атат депчи. Керек болсо бул дагы аз, бул акчачы, мындай айтканда өзүңүздөр билесиздер. Ал эми ошондой эле бул акча менен эле биз чектелбейбиз да. Ошондуктан мен айтат болчумун, ушуга окшогон центрлерде мүмкүнчүлүгү чектелген майып ошол мүмкүнчүлүк жарандар үчүн, ошо балдар үчүн атайын жерлерде керек болсо ар бир терсоветтерде ушундай центрлер болсо деп. Аларды ошол психологдор болсо, бизде азыр өтө аз да. Психолог, дефектолог, логопед деген бизде өтө аз десек болот, специалисттер. Ушулар көп коюлса, ошолор ошондой специалисттер иштесе, бул анткени дагы мен бир нерсени айтат элем, ошо балдарын хотя бы 1 саатка же бир 3 саатка бир жерге таштап ошо центрге, анан кийин барып ошол өзүнүн баягы кандайдыр бир жумушун аткарып келсе, бул деле чоң жардам эле да. Ушул боюнча көп программалар иштеп чыгып, канча проектлер жаздыңыздар, Лариса Владимировна, сиз өзүңүз айтып берсеңиз ушул боюнча. Бирок ушул ишке ашырылбай келип атат да азыркы күндөчү. Мен ойлойм, бул ошондой болгондо дагы көп биз ошол энеге, ошо атага көп жардам болот болчу. Кандайдыр бир ошол центрлерде балдар алаксып оюнга, ошондой эле биз жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды бизге коомго аралаштырышыбыз керек. Бирок кандай эмне негизинде? Ошон үчүн бизде атайын специалисттер мындай ошо чет жакаларга барып окуп келип, ошолор ошо балдар менен волонтерлор келип иштешет. Бирок буда бизге азчылык кылып атат. Анан азыр биз байкагандай эле бардык эле нерсе биз буга чейин айтылып келген жана айтылып жаткан каражат менен гана чектелбейт экен. Бул демек биз өзүбүздүн аларга болгон мамилебизди өзгөртүү менен дагы кандайдыр бир салым кошо алат экенбиз. Анан сиздерге суроодо тааныштарыңыздар же сырттан караганда байкап жүргөн ошол баласы ошол мүмкүнчүлүгү чектелип калган дардын тобуна киргендер барбы? Алардын негизи эле мындай жүрүм турумдары кандай сиздердин байкооңуздар боюнча? Бул ошол эки буту сууктан, эки буту баспай калган бир баланы анын карап жүргөн апасы дагы өтүп кеткен. Ал азыр бир үйдө өзү жалгыз турат да. Анын достору бар деп айтышат. Эми ал ишке чыга албайт өзү. Анан эми мындай өзүнө достору тапкан дешет ал. Бирок ошол достору эми мындай коомдогу акыл эси жайында же жакшы жолдо жүрөт деген достордон эмес экен. Мисалы чегип, ичип, бирок анын айла жок, андан башка мындай коомдогу өз ордун таап ошого кайра поддержка бере турган достордон эмес. Ал айласы жок эле эми өзүнө келип кабар алып, ошонун жанында олтурганга мындай өзүнө шерик болгонго ушундай досторду тапкан экен да. Бирок мисалы мен көп эле жол көрдүм. Ал достору тура ага демек ал кандай жол менен болбосун жалгыздыктан кутулууга аракет кылып көрүптүр, анын жанагы кандай тарбия алган бала менен достошуу, тандоосу болбоптур. Сиздер ушул долбоорду көтөрүп чыгып, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин маселесин карап, анан кийин пандустар боюнча башка кандай изилдөөлөрдү жүргүзсөңүздөр керек. Ушул Ош шаарындагы сиздер курактагы ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер менен таанышып, достошуп көрдүңүздөрбү? Балким кандайдыр бир жолугушууларды бир айда бир дейбизби, жок эле дегенде уюштуруп, жана оюндарды уюштуруп, же жөнөкөй гана башка иш-чараларды кылып. Мен бир эжени тааныйм. Ал менден бир 4 жаш улуу, бирок көзүнөн майып деп эсептелинет. Бирок бир көзү көрөт, бир көзү көрбөйт. Бирок биз ал менен телефондон сүйлөшүп турабыз. Анан ал үйдө отурат, ал эже, бирок телефондо бат-баттан сүйлөшпөйбүз, бирок аракет кылам мен деле жазып турганга ал деле сурап калат. Мага мисалы жардам керек эле программалар болсо, мага айтып койсоң, мен иштейин дедим эле, мен иштегим келет, мен үй бүлөгө мындай жүк болгум келбейт. Анан турмушка деле чыккан эмес ал эже, азыр ата энесинин колунда болгон үчүн мен ата энеме жүк болгум келбейт, себеби апасы иштебейт, анан атасы пенсияда болгон үчүн азыр алардын каражаты эженин дары дармектерине жетпейт. Анан ошол үчүн мен
эми убада бербейм, бирок мен ага кандай десем морально поддержка кылып турам, сүйлөшүп турам. Жок дегенде баарлашып турасыз, баарлашып турам. Сырттан көз караш менен карасак, ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендерге дагы мүмкүнчүлүгү чектелген деп туруп точка коюп койтабыз да биздин оюбузчачы. Сиздер айттыңыздар, аларга биз 5000 сомдон айлык беребиз, лагерлерге барат депчи. Бирок башка жактан шарттарды түзүп бергенибиз менен биз жанакы элдин көзүнө көрүнгөн пандустарды түзүп бере албаганда уже биздин кылган аракеттерибиз бесоолук болуп калат деп ойлойм да, менин оюмчачы. Жана айтылып өткөндөй, аларды биз мүмкүнчүлүгү чектелгендер деп айтканыбыз менен, эгерде бизге аралаша турган болсо, айрым кайдыгер жүргөн жаштарга же кайдыгер жүргөн адамдарга салыштырмалуу балким мүмкүнчүлүгү ашып кететтир, балким алардын кайсы бир жактан таланты чыгып калар. Ошон үчүн кантип байланыш түзсөк болот жаштар? Белгилүү эле даталуу күндөрдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды барып куттуктап, бир гана ошол убактарда гана алар эске алынат да. Себеби башка учурларда бул ошо мына бөлүмдөр өздөрүнчө эле иштеп иш алып барышы мүмкүн, бирок мамлекеттик деңгээлде бир гана ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүндө гана аларга көңүл бурулат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, буларды бир ошол күнү гана эстебестен, жок дегенде жумалаппы, ошол бир айда бир жума болсо дагы алардын ар бир отдел өзүнчө казанда кайнай бербестен мамлекеттик деңгээлге алып чыга турган иштерди кылып, мындай аларга көңүл бурууну күчөтүш керек. Сунуштар дагы кандай? Мисалы үчүн жаштардан түзүлгөн волонтерлор болушу керекпи? Алар кайсы бир учурларда барып баарлашып, достошуп дегендей. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ичинде арасында ошондой ар кандай кызыктуу оюндарды уюштурса болот да. Алардын уюштуруп, анын биринчи максаты кайсы бир тармакка кызыктырып кетүү да. Балким ошол тармакты тандап, ал көп ийгилик жарататтыр да, балким. Жана ошолордун арасына ар кандай оюндарды уюштуруу, алар менен собеседование кылуу, алар менен чоң мотивациондук адамдарды алып келип, мотивация бере турган адамдарды алып келип, аларга ар кандай семинарларды өткөрүп берүү, жана алар менен жөнөкөй эле адамдар менен көптөгөн жаштар бар. Алар ушунча барабыз деп жүрөт, бирок балки бир адам жок. Аларды топтоп апара турган адам жок да. Шаарда адамдар табылат, ушу майыптарга жардам берели, ушундай деген адамдар чыгат. Бирок аларды топтоп бир организация, уюм керек да. Ошолорду топтоп алып барып, ушундай оюндарды уюштуруп берүүгө. Можно, да? Да. Саламатсыздарбы, уважаемые ведущие. Можно я буду говорить на русском языке? Да. Я очень благодарю программу «Ачик Толку» за вот эту тему. Она мне очень так близка и понятна на любом языке, как говорится. Да? Я работаю в этой сфере уже более 10 лет. И я хочу сказать, что по сравнению, конечно, уже много, можно сказать, и хороших успехов есть в этой сфере, по поддержку детей с инвалидностью, поддержку молодых ребят с инвалидностью, вообще людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Наше государство старается. Мы вот на пороге ратификации конвенции о правах людей с инвалидностью. Это будет гарантом всего того, что делает наше государство, старается. Да? Но закон о правах и гарантиях никто не отменял. Закон есть с 2008 года, и там прописаны все права людей с инвалидностью. И то, что у нас этот закон не выполняется, не исполняется, это знают все. Но вот механизмов таких, чтобы вот именно наказать людей за это, нет. Нет ни одного прецедента. Наш фонд, общественный фонд Smile KG, где-то с 2013 года мы проводим действительно рейды, смотрим, как же доступно ли наш город. И пандусы, о которых вот все сейчас говорят, да, их стало больше. Их стали строить в основном коммерческие структуры, чтобы сделать доступным для себя, для своих услуг. Понятно. Но когда мы проводили рейды совместно с горархитектурой, руководители организаций, к которым мы заходили, они не знают вообще, что такое пандус, они не знают, что есть такой закон, но они готовы сделать, если им об этом рассказать. Но опять же, все остается только на словах.
Мынакей өзүңүздөр күбө болгондой эфирибиздин башында биз мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эмнеге көңүл бурулбай жатат деп суроо койгонубузда ага өкмөт каражатынын жетишсиздигин айткандыгын белгилеп кеттик эле. Бирок талкуунун жыйынтыгында айта турган болсок, бир эле каражат менен баардык нерсе чечилип калбайт. Андыктан биздин бүгүнкү жаштар парламентинин көтөрүп жаткан атайын долбоору жана маселеси дагы бул кубандырат десек жаңылышпайбыз. Ошон менен бирге эле сиздерге ушул жаштар парламенти ийгилик, анан биздин телекөрүүчүлөрүбүздү да чакырып кетем, эч качан кайдыгер болбоңуздар, анткени бул нерседен эч ким кандай деп айтсак, сактанган эмес десек дагы болот. Андыктан бири-бирибизди дайыма колдоп жана кайдыгерликтен арылып жашасак, жаркын келечекти биргеликте түзө алабыз деп эфирде жыйынтыктагым келип турат. Ушуну менен ачык талкуу аягына чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.